Самал табигый күч, денеңди тазалап, иммунитетиңди көтөрө турган чыныгы кыргыздын керемети. Бүгүн башта организм өзү рахмат айтат. Бүгүн биз Ош областы Өзгөн району Жаңгакты айылында туугандар, буюрса мына ушундай өтө сонун жаратылыштын ортосунда самал ичип ден соолукту чындайм дегендер үчүн видеону агына чейин чогулуп назар салып, ар бир көрүп жаткан агалар, бир туугандар накта кыргызмын дегендер колдор ретинде бир-бирден лайктан басып туруңуздар. Илгертен ата бабаларыбыз мына ушундай сонун жерлерде эс алып, самал ичип ден соолугуну чындап келишкен. Бүгүн дагы сиз дагы өзүңүз же болбосо ата энеңиз, бир туугандарыңыз келип мына ушул жерден эс алып кетсеңиздер болот туугандар. Бээлерди көрүп атасыздар, жап-жашыл чөптө, көк чөптө оттоп, андан кийин бээден салган сүттү ичип, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрсөңүздөр болот туугандар. Жаңгакты да жакшы билесиздер, бул жагы бүт жаңгак токой, жайгашкан жер дагы өтө сонун жерде, абасы таза, бүт жагы мына ушундайдан сонун болгон жаратылыштын койнунда самал ичип, ден соолугуңузга кам көрсөңүздөр болот туугандар. Өзгөндөн кел атып, мына ушул сол жакта Ясли деген бала бакча келет. Жолунда көрсөтүп коеюн, кайсыл жак менен барасыздар. Өзгөндөн ушул жыландын жолуна түз келатканыңыздарда эле ушул Ясли балдар бакчасынан өтүп, бир аз да жүргөнүңүздөрдө мына жерде дагы мына 2 кабаттуу магазин десек болот, магазин түшүп атат. Анан мунун жанында дагы 2 магазин катарынан келет туугандарына. Мына биринчи магазин, экинчи магазин. Ушул видеого карап келе берсеңиздер болот. Анан мына ушул жерден сол жак, оң жакка жаңгактыга карап ушул жол менен кирип, түп-түз жолдон чыкпай бара берсеңиздер, жаңгактыга барабыз туугандар. Мына ушундай бээлерден буюрса акырындан даярдап коюптур. Самалды келип ушул жерден жаңы свеж саап, мына ушундай кылып самал саап берет, свеж ичип турасыздар. Азыр буюрса ошол самал боюнча акырында маалыматын алабыз. Ар бир көчөттүн агалар, бир туугандар колдор ретинде бир-бирден лайктан басып турабыз. Акырындан ушул самал боюнча маалымат алалы. Мына азыр эми саап келет. Жеңе менен дагы катар маалыматын алабыз. Жеңе саламатсызбы? Саламатчылык, куш келипсиз. Куш келдик, машалла. Былтыры дагы өзү тартып кеткенбиз. Бул жердечи жаңгактыда самал тартып кеткенбиз. Анан быйыл буюрса өзгөрүүлөр өтө чоң. Анан атын дагы коюштур, Саламат апа самал борбору деп, буюрса жакшы кылып ачып коюпсуздар, а? Ооба. Кудай кааласа азыр эми акырындык менен маалыматын бере беребиз. Негизинен ушул видео башынан айтып коелу. Самалды канча мал ичет күнүнө? 4 мал. 4 мал самал эме сүт ичет. Бээни сүтүн ичет. Анан эми бүгүнкү күндө ошол жатаканалары бүт шарттары болду. Ооба. Условияны кылдыңыздар. Дагы шүгүр баары эле болду, жакшы. Бул жакта азыр байкашымча ошо коттедждер баардыгы түшүп бүтүптүр. Ооба, бар жогу даяр. Азыр эми ошол жактан акырындан ошо коттедждер боюнча маалымат беребиз. Видеону ана чейин чогулуп туруңуздар. Бул жагы каракой деле болуптур да жеңе, а? Ооба. Караңыздар, азыр эми бул жакта ошол коттедждерди катарынан тизиптир. Бүт условияны кылыптыр. Бул жактан мына терезеден бул жакты жаратылышты жаңгактарды карап отура бере турган болуп жасалыптыр бул жакта. Азыр эми бул жакта жалпысынан ошол канча эме болду, коттедж болду? 7 коттедж бар, 2 адамдык. 2 адамдыктан 7 коттедж болду. Ооба. Мына караңыздар. Бүт ар бирине киргенге өзүнчө стежкаларды жолун кылып, сонун кылып, условияны кылып коюптур, шартты. Анан эми баягы ушундай жакшы жерде эс алып, олтуруп кетем дегендерге көрсөңүздөр болот. Иштерин негизи бүт ошол 2 адамдык кылып жасап койдуңуздар. Ооба, элдин талабына жараша кылып жасап койдук. 2 адамдыкты жакшы көрүшөт экен да. Ооба, эми баягы достор менен, Ооба. туугандар менен бири-бирине келип, кеңири сүйлөшүп, өзү менен өзү, Ооба. отуруп кеткенге дагы өтө сонун шартына. Бүт монтаждары, свет, точка, баягы телефон зарядтаганга бардык условияларды кылыптыр, сонун кылыпчы. Анан эми бул жакта ошол жалпысынан ошол жетонун катарынан сонун кылып салып коюптур. Негизинен каалагандарга булар эми через броньдоп келет да? Ооба. Алдын ала чалып. Алдын ала, ооба. Алдын ала чалып. Азыр месталар толо занят этип келишет да. Азыр бул жагы уже эртеңден уже алдын ала броньдолуп Брондолуп калган, ооба. Занят болду. Мына караңыздар.
Азыр эми бул жакта ушундай кылып соонуң шартты кылып кире беришке дагы анан бул жакта ошол ылдыйдан жогору чыкканга мындай лестницаны соонуң шартты кылып коюптур. Анан эми баягы жакшы жерде эс алам, таза абада дем алам дегендерге качеляларды коюп коюпсуздар, а? Ооба. Эки жака эки качеля коюлуптур. Анан бул жакта дары талганга дедиңиз, а? Ооба, летний. Летний ошол атайын дары талганга место кылып коюптур. Мына бардыгына мындай условияны кылыптыр да. Өздөрү билгендей эле ошол былтыр да тартып кеткен, быйыл эми кудай калса ошол элдин талабына жараша соонун кылып жасап коюштур. Намазкана дагы бар дедиңиз, а? Ооба, бар. Анан эми ошол дагы ушул жерде да айта кетели. Тамак ашы, жатаканалары ушул бардык эле ушул тамак аш дагы берилет, а? Ооба, 3 маал тамак аш беребиз. 4 маал бээнин сүтүн. 3 маал тамак аш берилет, 4 маал ошол башында айткандай эле бээн сүтү берилет. Ооба. Анан эми көпчүлүгү баягы сурагандар бар экен да, кан басымы кандай болот, сахар болсо кандай болот деп. Эми буга чейин былтыр иштедиңиздер, сахар болуп келип деле ичкендер болдубу? Ооба, сахар болуп деле келип ичип жакшы болуп калдым деп ошентип айтып, рахматын айтып ыраазы болуп кетишти. Сахар бар деле, давлениясы барларга. Баягы негизи бээн сүтү ысык келип, давленияны көтөрүп, андай нерсе анчалык билинбедиби? Анчалык билинбеди деле. Былтыркыда. Жок, жакшы, Кудайга шүгүр эле болду го. Билинбеди. Эми баягы ден соолугуна карап, ата энеңизди ушундай жакшы салкын жерде эс алдырам десеңиздер, бул жагы тегереги бүт жаңгак токой, өзү дагы жаңгакты. Жаңгак токой ичине кирип, аралап, кеңири мындай кыдырып келсеңиздер да болот экен. Анан мына жогору тарапта атайын бир таш бар экен, чоң таш. Ошол жерге чейин барып кыдырып келип атышыптыр былтыр. Азыр эми ушундай жакшы шартта самал ичем дегендер өзүңүздөр да көрсөңүздөр болот. Экранга да номерлерин калтырып коебуз. Азыр эми бул жактан дагы ошол местолор боюнча дагы акырындан маалыматын берели. Анан негизи бул жакта дагы ошол местолор бар экен. Бул жака дагы атайын серкинчек качеляны коюп, үйдүн алдында ушундай сонун. Анан мына үйдөн эле эртең менен туруп чыксаңыздар эле бул жагы эми жаратылыш өзүнчө эле бир кооз. Жап-жашыл тегерегиңиздерди жаңгактары курчап турат. Эми жайгашкан жери чынында өтө сонун. Анан эми бул жакта дагы өзүнчө меймандарга жата турган бөлмөлөр бар. Бар, ооба. Азыр бул жактан дагы мындай этап-этапен көрсөтүп коеюн. Коттедждин иштери бүт эле ошол жаңы шейшептер, жаңы төшөктөр коюлуптур ал жака деле, а? Ооба, 2 адамдык да коттедждер. Коттедждер 2 Бул адамдык. жакта 3 адам, 4 адамдык үйлөрдүн ичинде. Баягы бир семья келип деле 3-4 келип отуруп, кеңири бир комнатада Кошуналары менен дагы келет экен, туугандары менен, дос жары менен 3-4 келсе. кеңири отуруп, ушул жерде телевизор деле бар экен, кеңири отуруп, ушул жерде деле бээн сүтүн ичип, ден соолугуна кам көрүп кетсе болот. Анан эми баягы күндөрү айырмасы жокпу? Кандай болот? Баягы былтыр деле эми иштеп эме кылдыңыздар. Жок, айырмасы жок. Өздөрүнүн каалоосу менен бир жума, 10 күн, 19 күн, 20 күндөн ашык ичкендер деле болду да. Өзү жактырып, каалоосун жактырып. узагыраак деле жаткандар болду. Ооба, болду. Эми күнүндө мындай ограничение жок экен, карап келсеңдер. Анан эми бул жакта деле ушундай чоң атайын диван бөлмөсү. Анан бул жакта дагы өзүнчө ошол 4 кишилик болуп келсеңиздер деле бир комплектке мындай жумшак, жаңы диван, жаңы ушундай төшөк простыняларды сонун салып коюптур. Келесиздер ушул жерден кеңири жатып, ортодо сүйлөшүп, бири-бириңиздерди карап бул жерде сонун болуп калыптыр. Массаж отуруп кетсеңиздер болот самалда. Анан эми башында айткандай эле эч кандай бир убактысында деле ограничение жок дейт. Кааласа 5 күн, кааласа ошол бир жума, 10 күн айырмасы жок дейт. Келип ушул жерден самал ичип кетсеңиздер болот. Айлана өтө сонун. Анан бул жак байкашымча салкын болот экен, а? Ооба, салкын болот. Салкын, анан абасы эртең менен кечинде таза абада сонун. Бул жакта уже машыгам дегендерге дагы атайын условияны шартты дагы кылып коюптур. Турник, бурс, мына штангалары, гантель, негизи бардык эле шаймандар бар экен, а? Ооба. Машыгам дегендерге бардык эле условиялар бар. Анан эми баягы гигиена албетте каралат да. Мисалга 10 күн, 15 күн жаткандарга жуунуп тараганга да шарттар бар. Бар, Кудай кааласа душтар бар. 10 күн дем алам дегендерге. Ысык суу, муздак суу бар жок шарттары менен. Арыстан уже душтар бар. душ, ысык суу, муздак суу бардыгы бар. Бар. Условия бар экен, а?
Анан эми баягы жайдын күнү эмеси, күн ысып андый маалда тапчан, бул жакта тапчан, бул жакта мына сөрү, анан эми кухнясы бул жагында. Анан тамак аш жеп турган жери мына арканын табанында кеңири отуруп, ушул жерден тамак ашты, бейин сүтүн ушул жерден ичсеңиздер болот. Анан месаларды деле кеңири көрүп атасыздар. Анан ошол 3 мал тамак берилет. 4 мал бээнин сүтү, 3 мал тамак берилет. 4 мал ошо бейин сүтүн ичет экстер дагы кийин тамакты дагы ушул жерден ичип, мына жагын караңыздар эми. Бул жактан ошол үйдүн алдынан өчүп барып, ушул жакка карап, токойго карап, сөткө түшүп, ушул жактан кыдырып келишет дейт. Баягы бош убактыларычы. Анан эми башка жактан ыз учуудан чарчап, шаарда ыз учуу жерден чарчап, иштен чарчап, баягы бүт жагынан чарчап калгандарга сонун келип тынч, мээ дагы тынч, бардыгы жакшы. Бул жагы Баня, душ, ысык суулар бар. бул жакты Баня жагып 10 күн эс алгандарга баня жагып беребиз. баягы бир убак баня жагылып берет. Ооба. Ысык суу, муздак суу бар, Бардыгы бар. аристондор бар, жок шарты бар. Бардык шартты эми ошол элдин талабына жараша условияларын кылып коюптур. Анан эми Дааратканалар бар, женский, мужской. экиге бөлүп уже женский мужской кылып жасап Ооба, койдуңуздар. жасап койдук. Мына бул жагында эми дагы бир бөлүгү анан женский мужской кылып дагы өзүнчө дааратканаларды кылып коет дейт. Эми баягы самал негизинен пайда жактарын да айта кетели. Баягы организмди тазалайт дейт. Мисалы биринчи келгенде Иммунитеттерин көтөрөт экен. иммунитет да көтөрөт. Баягы биринчи келгенде негизинен ичи өтөт, Ооба. ичин өткөрөт. Ичери менен эле жакса, сразу ичин өткөрөт экен. Ичин өткөрүп, баягы эми мындай айтканда ичиндеги баягы жаман нерселерди тазалап чыгарат да самал. Ооба. Самалдын ошол жагынан пайдасы бар. Эми биздин Көп ооруларга эле өзү пайда экен. көп ооруларга эле пайда. Эми илгертен ата бабаларыбыз ошол бээн самал деп көк чыкканда самал алып ичип жүргөн. Эми азыр деле акыркы мына көптөн бери самал дагы өтө актуалдуу болуп, ден соолукка кам көрөм дегендер үчүн жакшы бир эме болуп атат. Өзүлөр да көрсөтөт. 3 мал тамак, Жатакана жатаканалары бар жок ушун. Эч нерсе алып келишпейт. Өзүбүздөн бар жок нерсе. Бардыгы өзүлөрдөн. Ооба, өзүбүздөн. Анан эми баягы өзүнө керектүү буюмдарын, Ооба, кийим кечелерин алып келишет да. Өзүнө зарядник, керектүү зарядник, өзүнө гана керектүү нерселерди алып калса, калганы бардыгы бизден. өзүлөрдөн. Ооба. Негизи ошол жана айткандай 3 мал ысык тамак берилет. Ооба, 3 мал ысык тамак берилет. Мына караңыздар, өтө сонун. Эртең менен молочный тамактар, обедте кою тамак, кеч суюк тамак беребиз. Ошондо күнүндө 3 мал ысык тамактар берилип турат экен. Ушундай жакшы жерге келип, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көрөм десеңиздер, ата энеңиздердин ден соолугуна кам көрөм десеңиздер, келип ушул жерден жаткырып, эс алдырып кетсеңиздер болот. Ошол күнүндө айырмасы жок деди. Анан буюрса ошол алдын ала брондоо үчүн номерин дагы калтырып коебуз экранга. WhatsApp'тан дагы, связдан дагы байланышып, алдын ала брон кылып местаны занять койсоңуздар болот туугандар. Буюрса экранга номерлерин калтырдык, каналга каттап лайктан баспаңыздар. Мына ушундай жакшы жерде эс алайлы деген бир туугандарга ушул видеону сөзсүз бөлүшүп коюңуздар. Каналга каттап айтыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.